Alsın. Mırzaev Aybek qamalsın. Ошондо дагы Насыл Абдрахманов Урматбек деген сот буну кой берди. Мен буну президентке чейин бара алдым. Бул тасмада милициянын опер кызматкерлерине баш ийбей качып кеткен кылмышка шектүү Айбек Мырзаев аттуу жаран Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын Ак Бура милиция бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан издөөдө жүргөн. Шектүүнү кармоого мүмкүндүк болбой 14-июнь күнү гана Жалал Абад шаарынан колго түшкөн. Каланын ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилип, бүгүн шаардык соту тарабынан баш коргоо чарасы коюлган. 8 айдан бери араң кармалып келсе, Абдрахманов Урматбек деген сот буну кой берди. Алдамчылык менен алектенди делген Айбек Мырзаевден жабыркаган ишкерлер бүгүн шаардык соттун алдына адилеттүү чечим чыгарууну талап кылып чогулушту. Шектүүдөн чыгым тарткандардын катарында жеке ишкер Дастан Алмырзаев дагы бар. Ишкер өткөн жылдын октябрь айында Toyota Camry жана Lexus GX 470 үлгүсүндөгү автомашинасын ижарага берген боюнча кайтарып ала албай калган. Уюналарын Айбек Мырзаев жасалма ишенин баракчалары менен Казакстанга сатып жиберген. Жасалма документ бир канча мамлекеттик каттоолордон өтсө дагы аныкталбаганы Дастан Мырзаны өкүндүрөт. Ишкер 2 миллион сом чыгымга учураган. Кече акыры барып, оперлер барып карап келишти. Биргеликте бардык биз дагы. Аны Анарбаев Адыл 8 айдан бери буну пункт кылып токтотуп коюп делону карабай жаткан. Азыр биздин ошо өтүнгөнүбүз буну кармап берсин, бизге камасын, мыйзам чегинде чара көрсүн буга. Бизге келтирилген чыгымдарды төлөп берсин. Бул жерде зыян менде гана эмес, 20 адам бар. Мен таап берем. Бардыгы будан зыян көргөндөр, бардыгы потерпевший. Эч кандай чара көргөн жок. Биз Бишкегине да барып, ушу жасама боюнча арыз жазганбыз. Аламүдүн роодуга жаздык. Алар да эч кандай реакция кылган жок. Бирөөнү жаза немесин караган жок. Жоопкерчиликке эч кимди тарткан жок. Бул ачык эле качып жүрөт. Жада калса бул бирөөлөргө покушение кылган статьядан да качып чыгып, волияда жүргөн жеринен кечегиде тополоң кылып прокуратурага арыз жазып отуруп барып карматтык муну. Айбек Мырзаев ондогон ишкерлердин ишенимине кирип автомашиналарын сатып келген. Алардын катарындагы Ош шаарынын дагы бир тургуну Руслан Давран уулу шектүүгө Honda Accord унасын алдырып койгон. Руслан Мырза соттордун адилеттүү чечим чыгарууну талап кылып, кылмышкер тиешелүү жазасын алганда гана коомдо нараазачылык болбой тургандыгын айтат. Алабука районунда иши болуп, ал жакта өтө адилетсиздик чечим кабыл алышты. Биринчиден мен тосмо арымсызсыз эч кандай мага билдирбей эле буну пробацияга чыгарып жүрүштү. Сотто эч кандай адилетсиздиктер калбаптыр. Эми мына Ош шаардык сотунда дагы бир жабырлануучу болгондуктан буга мен кошумча түрүндө келдим. Бүгүнкү күндө каралтат, ошол сотторго айтып кетерим, ушул адилеттүүлүктү орнотуп берсеңер. Адилеттүүлүк болсо элдерге дагы кичине жакшылыктар болот эле. Элдер кыйналып бүттү уже. Иликтөө учурунда шектүү Жалал Абад облусунун Аксыр районунун 1997-жылы туулган тургун экендиги аныкталган. Буга чейин 3 жолу соттолуп, учурда дагы Жалал Абад соту тарабынан адам өлтүрүүгө аракет жасоо беренеси менен сот жообуна тартылар алдында турган мурдагы милиция кызматкери экендиги тастыкталган. Шектүү убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Алгачкы тергөө иштеринин маалыматына караганда шектүү мурда 3 жолу соттолгон. Бүгүнкү күндө дагы адам өлтүрүү үчүн кол салгандыгы боюнча соттоо алдында турган Жалал Абад облустук сотунун жакын арада анын ишин кароо алдында турган. Бүгүнкү күндө бул жарандын ушул жана ушуга окшогон кылмыштарга тиешеси барбы жокпу тиешелүү тергөө иштери жүрүп жатат. Бүгүн Ош шаардык сот тарабынан шектүүнүн баш коргоо чарасы каралат. Тагыраак айтканда, мындан ары тергөө ишинин жүрүшүндө ал абакта отурабы же жокпу тиешелүү сот органдары карап бүгүн чечим чыгарат. Ош шаардык соту кылмышка шектүү катары кармалган Айбек Мырзаевди тергөө аяктаганга чейин 2 айга камакта калтыруу чечимин кабыл алган эле. Бирок кайра каралып үй камагына которулган. Бизге кайрылган жабырлануучулар соттун бул чечимине нааразы. Каланын ички иштер башкармалыгы шектүүдөн кимде-ким жабыр тарткан болсо кайрылууну жолдойт. Абдумалик Базарбаев, Элман Акбаев, Ош ТВ.